Кемпир-Абад иши боюнча абакта жаткан саясатчы Азимбек Бекназаров Өзбекстанга 49 жылга пайдаланууга берилген Ысык көлдөгү 4 пансионат боюнча пикирин билдирди. Урматтуу мекендештер, урматтуу президент, Өзбекстанга берилген 4 пансионат боюнча президентибиз коомчулукка берген түшүндүрүүсүн угуп, адатымча унчукпай кое албадым. Анткени эл аралык келишими статусу бар өкмөттөр аралык келишим эч бир төлөмсүз келишимдер менен берилген пансионаттар Казакстандын, Өзбекстандын юрисдикциясында болот. Бийликтин инвестиция келет дегени суу кечпеген актануу. Инвестиция келсе 4 пансионатты 49 жылгаээлик кылып пайдаланып жаткан Өзбекстанга гана келет. Убагында Казакстанга берилген 5 пансионат боюнча актанганда да 3 жана 5 жылдыздуу мейманканалар курулат, инвестиция келет деп айтышкан. Ошондон бери 15 жыл өттү. Казактарээлик кылган пансионаттарга эмнелер курулду? Кыргызстан ошол пансионаттар үчүн Казакстандан эмне алды, эмне пайда тапты? Ошол пансионаттарга кире аласыңарбы? Бекназаров камалсын деген күлдүк туугандар. Эми Өзбекстанээлик кылган 4 пансионатка да өзбекче сүйлөбөсөңөр кире албайсыңар. Биздин бийлик өзүбүздүн пансионат иштетип оокат кылып жатышкан жарандарга чет элдик конкуренттерди алып келди. Башка пайда жок. Садыриним, 2016 жылы 4 пансионатты Сариев популисттик кылып алып койгон дедиңиз. Сариев 2016 жылга чейин Өзбекстан тарап Кыргызстандын бийлигин тоготпой, биздин бир нече объектилерди, анын ичинде 4 пансионат, Орто Токой суу сактагычын жана башка мыйзамсыз пайдаланып жүргөн үчүн Өзбекстандын макулдугу менен кеч болсо да кайтарып алган. Ал үчүн Сариевке рахмат айтышыбыз керек. Өзбекстандын бийлиги Кыргызстандын бийлиги эмес. Сариев алам десе эле объектилерин берип калчудай. Популисттикти сиздер Ташиев өкүңөр Кумтөр алтын кенин алууда көрсөттүңөр. Мыйзамдуу денонсация жолу менен албай, мыйзамсыз захват жолу менен алып, ал жоругуңардын да кесепети Кыргызстанга тийип жатат. Орто Токой Кемпир-Абад суу сактагычтары Өзбекстанга кайра жакында берген 4 пансионат жана башка Өзбекстан 2016 жылга чейин пайдаланып жүргөн объектилер 1992 жылы СССРдин мүлктөрүн бөлүштүрүү,ээлик кылуу боюнча СССРди түзгөн 15 республика макулдашкан келишим боюнча Кыргызстандын менчиги болуп таанылган. Ал келишимдер бардык республикалар тарабынан ратификация болгон. Кыргызстан ал келишимди 1994 жылы Жогорку кеңеш аркылуу ратификациялап, Ысык көл жээгиндеги бардык пансионаттарды Кыргызстандын менчиги деген кошумча оговорка менен ратификацияланган жана 15 республикага ноталары жиберилген. Муну ошол документтерге кол коюшкан ошол кездеги Кыргызстандын өкмөт башчысы Чыңгышев, спикер Шеримкуловдор таанып кетишпес. Экөөсү тең тирүү. Сиз Өзбекстан эл аралык сотко берип 4 пансионат үчүн 40 миллион доллар утту дегендей айттыңыз. Бул айтканыңыз 2021-22 жылдары Кумтөр алтын кени Шыршовдун, Акаевдин кылмыш иштери, Кемпир-Абад жана башка курч маселелер боюнча учурган өрдүктөрүңүзгө окшоп калды. Болбосо эмне үчүн Өзбекстан тарап кайсыл келишимдин негизинде кайсы эл аралык сотко качан кайрылганын, Кыргызстандан ага ким катышканын айткан жоксуз. Экинчиден, сиздин айтканыңыз чын болсун дейли. Анда эмне үчүн Кыргызстан 1992-94 жылдары СССРдин мүлктөрүн бөлүштүрүү боюнча эл аралык келишимди Өзбекстан тарап аткарбай, 2016 жылга чейин Кыргызстанга таандык Кемпир-Абад Орто Токой суу сактагычтарын 4 пансионатты жана башка объектилерди мыйзамсыз пайдаланып жүргөн үчүн тосмо доо келтирген жок. Эмне үчүн Өзбекстан тарап Кемпир-Абад суу сактагычын куруу, пайдалануу боюнча Кыргызстан менен 1965-75 жылдары түзгөн келишимдердин милдеттерин Кыргызстан үчүн канал куруу, жер берүү жана башкаларды аткарбаган үчүн эл аралык сотко атайын доо менен чыккан жок. Эгерде Кыргызстан жогорку эл аралык келишимдердин негизинде Өзбекстанды эл аралык сотко берсе 4 миллион эмес 40 миллион долларга утмакпыз. Эң кызыгы, президенттин сөзүнө ишенсек, анда Өзбекстан 2016 жылы Кыргызстанга кайтарган объектилерди, анын ичинде Орто Токой суу сактагычын жана башка 4 пансионаттай кылып кайра алса болот экен да. Президенттин бул сөзү Кыргызстандын президентинин сөзү болбой калды. Түпкүлүгүндө Өзбекстандын арыгын чапкан сөз болду. Урматтуу Садыриним, бүгүн сиз бензин сатып оокат кылган Садыр эмессиз, мамлекет башчысы, башкы кол башчы, конституциянын кепилисиз. Сиздин ар бир айткан сөзүңүз мыйзамга тете. Жалпы эл, башка мамлекеттер карап, байкап турат. Ойноп, алдап сүйлөсөңүз да ойлонуп сүйлөөгө аксакал катары чакырам.
Кемпир-Абадтын жана башка тарыхын билбей туруп жаза бересиңер, айта бересиңер дегендей кылып журналисттерди Кунтордон, Мегакомдон акча алып жүрүшкөн деп жөөлөп кеттиңиз. Эгерде чындап ошондой болсо, Ташиев өкүңөр андай журналисттерди алда качан камап, кустуруп акчасын алмаксыңар. Элдин баарын өзүңөрдүн доконсачылардай көрбөсөңөр. Акчадан, кошоматчылыктан башка да толдук милдетти, намысты, чындыкты тутушкан мекендештерибиз, журналисттерибиз көп. Ошолор бар үчүн Кыргызстан толук сатылып кетпей сакталып келет. Кемпир-Абад кеткен жок, кетти дегендер сабатсыз, тарыхты билбейт, акылсыз ичи каралар дегениңиз кечеки билдирүүңүздүн туу чокусу болду. Деги биз кайсыл садырга ишенебиз? Кемпир-Абад боюнча досуң Ташиев өкүңөр 2 жылдын ичинде нечендеген жыйын өткөрүп, түшүндүрүү иштеринде Өзбекстан даярдап берген картаны илип алып жүргүзбөдүңөр беле? Жогорку кеңештин комитетинин төрагасы болгон депутаттар кызматтарынан кетирилип, кайыш айткан депутаттардын тили жулунуп, колу сындырылбады беле? Кемпир-Абадчылар 10 айдан бери эмне үчүн мыйзамсыз түрмөдө жатышат? Бул сөздү уккан Өзбекстан тарап төшүн каккан Ташиев, добуш беришкен пахтакорчу депутаттар эми эмне дешет? Ойлодуңузбу? Кыргыз эли ЮНЕСКОда расмий түрдө билимдүү делинген алдыңкы элдин тизмесинде турат. Кыргыздан акчага, байлыкка жулунбаган, билимге умтулган, жер суусу үчүн өлүмдөн кайра кайтпаган намыстуу эл. Кыргыз билимдүү болгону үчүн капчыгынын казаны кайнабайт деп калп айткандарды кылмышкер катары баалашкан. Ташиев өкүңөрдүн сабатсыздыгыңардын, калпыңардын, айланаңардагы кошоматчылардын, мурдуңардын учунан башканы көрбөгөнүңөрдүн айынан Кыргызстандын казаны кайнабай, эл кыйналып чайналып турат. Сиздердин калпыңардын зыяны Кыргызстандын четинде, тышта жүргөн мекендештерибизге да тийип жатат. Жок дегенде жалпы элдин менчиги болгон жер, суу, кен байлыктарды сатууда жалган айтканыңыздарды токтотпойсуздарбы? Садыриним 2002 жылдын май айында Жогорку кеңештин үзөңгү куш маселелери каралып жатканда Ысык көлдүк депутат Бейшенбек Акунов президент Акаевга тике карап: "Аскар Акаевич, үзөңгү кушту Кытайга берип коюп, Кыргызстанда кантип басып жүрөсүз? Балдарыңыз, тукумуңуз жер саткычтын тукуму аталгандан коркпойсузбу?" деп суроо бергенде, Акаев кызаңдап, чычалап: "Бейшенбек Акунович, сиз менин балдарымдын тагдырынан кам санабай эле коюңуз" деди эле. Мына бүгүн Кыргыз элинин жер сууларын, кен байлыктарын жалган айтышып сатышкан Акаев Бакиевдер балдары үй бүлөсү менен кайда жүрүшөт? Жер суунун, элдин куруусу урган жок баларды. Сиздер Ташиев өкүңөр Акаев Бакиевден ашып кеттиңер. Эми бүгүнкү күндүн эмес, эртеңки кызматтан кеткенден кийинки тагдыр эмне болоорун ойлонгула. Мен сиздерге Акаев Бакиев тагдырын каалабайм. Бирок сиздердин алдамчылык, күнүмдүк, өзүн билемдик, зөөкүрлүк саясатыңар Кыргызстандын ичинде эле эмес, тышында да ачык билинип калды. Кыргызстандын элин 3 жылга чукул алдап келе жатасыздар. 1-2-3 алдаса, алданса болот, бирок түбөлүк алдоо, алдануу мүмкүн эмес. Эл ойлонуп жатат, ойгонуп жатат. 4 пансионат талкууланып жатканда 5 көмүр шахтасын Сары Жазды кытайлыктарга сатканыңарда ачыкка чыгып жатат. Саттын артынан кеткелерин эсиңерге салам. Урматым менен, Азимбек Кыргыз.